Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 23 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Кара Суу тарапта жайгашкан, баарыңыздар эле билген Бирдик айылынан сатыла турган 8 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар туугандар. Сонун жерде жайгашкан. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Кара Суу базарына келесиздер. Анан ошол жерден 30 адырды көздөй бул жака түз жүрүп келсеңиздер Сары Колот айылы болуп калат. Сары Колоттон өткөнүңүздөрдө бул Бирдик айылы болуп эсептелет туугандар. Кааласаңыздар мына Ош Өзгөн трассасы бар. Ошол тараптан дагы Ташарык айылына кирип, Ташарыктан кийин Жароздон өткөнүңүздөрдө бул Бирдик айылы болуп калат туугандар. Келип, мына жерде Бирдик айылынын кичинекей аялдамасы бар экен туугандар. Ушул жерден сиздер бурулуп кирип bir 600-700 метр түз кирип барсаңыздар сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Мен көрсөткөн жана көчө менен түз жүрүп келсеңиздер, мына мен машинам турат го, ошол жерге келип каласыздар. Анан ошол жерден бул жака бир аз эле мындай дөңсө тарапка чыгып келгениңиздерде, мына мен турган жердин жанында сатыла турган 8 жок, кечиресиздер, 9,5 соток тегиз жер участогубуз жайгашкан. Жарымы тегиз, атайын тегиз деп коюптур, үй салам деп. А калган жарымы бир аз уклонураак туугандар. Кызыл китеби бар, документи так. Анан мен жанагы айткан центральный чоң жолдун адресин түшүндүрдүм го, ошол тарапка деле жакын экен. Үйлөрдүн саны көп, мына караңыздар. Үй өтө көп туугандар. Бул ошондо Бирдик айылынын жаңы конушу болуп калат экен. Эми жаңы конуштарды билесиздер, тез эле өнүгүп кетет. Азыркы учурда жер издегендер өтө көп, үй салам деп. Андыктан жер алган адам эч качан утулбайт. Алып койсоңуздар, кийин өзүңүздөр үй саласыздар, же баасы 1-2 жылдан кийин кымбаттайт да, ошондо сатып берсеңиздер болот. Мындай бизнес катары алып койсоңуздар деле болот туугандар. Эми вариант катары айтып атам. Анан мына ал жерден деле Ош Кара Суу жолу деле көрүнүп турат экен. 30 адыр менен Кара Суу жолу. Бул ошондо Сары Колот айылынын жолу болуп калат. Түз оң жакка карап жүрсөңүздөр Кара Суу базарына барып каласыздар. Ушундай. Абасы таза, тынч, сонун экен. Туугандар, мен жер участокты көргөзүп маалымат берейин сиздерге. Эйсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүнө чалып, келип дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Ушул жерден башталат чек ара. Анан казылган тегизделген жерге чейин болуп калат. Менимче бул жагы турасы 20 метр. Ушул эле тегизделген жерден баштап ылдый тарапка, мына жерде жакындатып көргөзүп коеюн. Өрүк турат. Көрүп атасыздарбы? Ошол өрүккө чейин болуп калат границасы. Ошондо 20га 40 болуп калат. Туугандар, дагы бир маалымат бере кетейин сиздерге. Сатылуучу жер участок документ боюнча 8 соток экен, а фактически 9,5 соток чыгат экен. Себеп дегенде, мына жакта өрүк турат. Өрүктүн нар жагы көчө экен. Ошо көчө тарапка чейин дагы бир аз кошумча жери бар экен. Ошону мындай кылып тосуп кошуп алса дагы болот деп мага ээси информация катары айтты. Ушундай туугандар. Документ боюнча 8 соток, а фактически 9,5 соток чыгат. Анан мына жерди көрүп атасыздарбы? Ушул жер көчө болот кадимкидей. Мына до конца кеткен. Ушул көчө до конца мына жака чейин кетет. Ушул көчө тараптан варата орнотуп үйүңүзгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Калсаңыздар, мына мен айткан өрүк турат го, өрүктүн ар жагы көчө болот экен. Ошол жактан варата орнотуп үйүңүздөргө кирип чыгып турсаңыздар болот. Эми каалаган жагыңыздардан варата орнотуп кире бересиздер. Эң негизгиси эки көчөнүн ортосунда сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Анан бул Бирдик айылында мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам бардыгы бар. Өнүккөн жакшы эле айылдардын бири, билесиздер. Условияларын айтып коеюн. Мына туугандар, мамлекет кадимкиде орнотуп берген мына ушундай столбалар бар, свет келген. А суу маселесине келе турган болсок, мына Бирдик айылында таза суу бар дейт. Кийин эми бул жакта соседтер менен сүйлөшүп, акчасын төлөп, мындай өзүңүздөргө деле таза сууну тартып алсаңыздар болот. Суу, свет бар туугандар. Эми сатылуучу ушул 8 соток жер участоктун баасын айтайын. Фактически 9,5 соток экен. Мына жарымын тегиздеп койгон. Үй саласыздар дагы, анан ол ылдый тарабына көчөттөрдүн түр-түрлөрүн эгип, сыртка жатканда же мал сарай салып алсаңыздар болот. Жарымы тегиз экен эң негизгиси. Баасы жакшы баага коюлду. Канча дей турган болсоңуздар, 700 000 сом туугандар. Бир машинанын акчасы мындай айтканда. Ал машина техникал. Бул жерде жер участок туугандар. Жер участок деген аты болуп атат.
700 000 сом, анан дагы кеми бар экен. Барыңыздарга ийгилик. Кызыл китеби бар эң негизгиси. Колдон чарбаңыздар. Сонун жерде жайгашкан.